Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, албетте Самара Каримованын жалпы эмгектери, өзүнүн алган сыйлыктары, жалпы наамдары мынакей азыр өзүңүздөр көрүп турасыздар. Ар бир Кыргызстандын өлкөбөздөгү массалык маалымат каражаттарынан же болбосо айтор гезит болобу кандай гана бир саамалык иштер болбосун, жакшы бир мына ушундай майрамдык кечелерди өзүнүн жигердүү эмгеги менен мына ушундай сыйлыктарга, мына ушундай жетишкендиктерге ийгиликте жетишип олтурат. Бизден алыстабаңыздар, биз болсо Ош Право теле долбоорунун эксклюзив маегин Маденаттын мыкты кызматкери ырчы айым Самара Каримова менен уламакчыбыз. Анда кутмандуу күнүңүз менен, Самара айым. Саламатсыздарбы, баарыңыздарга кутман күн каалайм. Рахмат айталы, барыңыздардын үйүңүздөргө жалаң гана жакшылыктарды, кут береке, ырызкы каалайлы. Биз Ош Право теле долбоорунун эксклюзив маегин Самара Каримова эжекебиздин үйүнөн түз алып көрсөтүүгө аракет жасоодобуз. Алгач эле чуу дегенде жакшы бир элибиз менен амандашыңыз, андан кеп баштайлы. Учурдан пайдаланып саламдашып кетейин. Саламатсыздарбы, кадырман эл журтубуз. Буюрса 2015 жыл аякталып, 2016 жылга кадам таштап турабыз. Ылайым, ойлойм 2015 жыл баардыгыбыз үчүн жакшы жылдардан болду. Мен үчүн да жакшы жыл болду. 2016 жылы 2015 жетпей калган ой максаттар болсо, ошолор орундалсын, көптөгөн жакшылыктар болсун, элибизде токчулук, аманчылык болсун. Ар дайым амандыкта, жакшылыктарда көрүшөлү. Барыңыздардын эсендигиңиздерди, амандыгыңыздарды тилейли дагы. Аталган эксклюзив маегибиздин алгачкы суроолорун Самара Каримова эжекебизге узаталы. Негизинен эле Самара айым бардык баягы чыгармачыл инсандарды көргөндө эле ушул көзүбүзгө жарк эткен бир кыргыздын умуктуу болгон обондору, жакшы бир жан эриткен ырлары, чыгармалары эсибизге келет экен. Негизинен эле 2015 жылдын соңку бир жаңылыктары сизден угалы дагы, андан биз суроолорго өтсөк. 2015-тин соңку жаңылыктары буюрса эртең ушу жаңы жылдык жаңы программада концерт даярдап жатабыз. Бул чыгармада ошо мен жакшы көргөн, менин аткаруумдагы жакшы көргөн ырлар ырдалат. Эл журтубуздун жаңы программадагы ырлар бар. Анан өзүм ошол түптөгөн Самара театрынын таланттары, ошо эличи өнөркөнчү деп элибизде абдан таланттуу жаштар абдан көп экен. Өзгөчө ошол кыздарды тандап алгам. Анан ошолорду окутуп, тарбиялап, бир эле мен эмес, башка да сыккан мугалимдер сабак беришет. Буюрса ошолор таланттарын көрсөтөт концертте. Андан башка бул жыл өтө катуу эмгектендим окшойт. Бул жыл негизинен эле башталганда эле ушундай ак жолтой болуп, Алихан деген уулду болуп, ушундай жакшылык үй бүлөбүздө толуктоолор болуп башталган. Буюрса улум дагы ошол 10 айга келип калды. Көптөгөн кароо сынактар, көптөгөн конкурстар, көптөгөн гастролдор. Негизи эле быйыл абдан үгүт иштери менен дагы бүтүндөй Кыргызстанды төлөө кыдырып чыктык. Абдан эле багындай эл менен жакын болуп, ушундай эл менен эле аралашып жүрүп, бул жылым өттү да, Кудайга шүгүр, жаман дебейм. Канча максат кылып, канча ой максаттарды жазган болсом, ошонун баары болбосо деле бир 80% ишке ашты. Дагы эле ошо элибиз үчүн кызмат кылганга даярбыз. Анан жакынкы арадагы сөз Анатай Өмүрканов, Обон Эгемберди Талиповдун Баргым келет апама деген чыгармасын ырдадым. Эми ошого клип тартып атабыз. Андан башка да көптөгөн жаңы ырлар менен даярданып атам. Кымбаттуу телекөрөрмандар, биз ырчы айым Маденаттын мыктысы Самара Каримованын үйүнө кадам таштап кирип келгенде эле куттуу үйүнөн бизди жылуу сөздөр менен күтүп алды. Биз болсо программабызды уланталы. Негизинен мынакей азыңыз өзүңүз айткандай сөзүңүз кур эмес, анткени үйүңүзгө баш багып, ар бир баягы куттуу үйдө өзгөчө мына ушундай алган ар бир сыйлыктарыңыз, ардак грамоталар мынакей үйүңүздүн төрүнө илинип турган учуру. Анда биз ушул тууралуу бир аз баарлассак. Башкы баягындай жылдын мыктылары, мен мыкты ырчы, мыкты чыгармалар болгону. Бул болсо ошол Санжира радиосунун Сагынганда атамды чыгармасы жылдын ырын алган. Бул Суперинфонун аябай катуу эмгек кылган үчүн ошол 2014 жылдагы алган сыйлыгым бул дипломдор, ошо ар бир телевидениянын жылдын мыкты ырчысы, анан ыраазычылык каттары. Мен бир эле ошол ырчылык жактан эмес, неме жактан дагы кайрымдуулук кылып өзүм ушундай балдар үйүнө, же болбосо карыялар үйүнө барып, акыс концерттеримди берип, колдон келишинче руханий жактан ошондой жан дүйнөсүнө жакшыларды ырдап берип, эми материалдык чоң жардам бере албасам деле ырдап алардын көңүлүн көтөрүп жүрөм. Ошолордун да ыраазычылык каттары бар. Андан башка Жумамбетдин Шералиев атабыздын республикалык кароо сынагындагы алган сыйлыгым. Андан башка министрдин ардак грамотасын алдым. Маданияттын мыктысы,
дагы Татуу Турсунбаеванын сыйлыгын алгам. Бул биринчи сыйлыктарымдын бири. Негизинен эле адам эмгек кыла берсе, бул жерде калбайт экен. Мен ошого ынандым. Эгер бирөөгө жамандык кылбай, жаман сүйлөбөй болгону өзүңдүн арыгыңды казып, өзүңдүн жумуштарыңды кылып, жалаң гана алдыга умтулуп, жүрөккө жакшы ойлор менен толтуруп, жаман энергияларды жүрөктөн чыгарсак, бул албетте өзүбүз үчүн дагы, ден соолугубуз үчүн дагы пайдалуу. Жана ошондой эле көптөгөн алдагы пландарга аракет кылып иштегенге өзү Кудайым өбүлгө берет экен. Анда биз кайрадан микрофонду Самара Каримова эжекебизге суналы. Анткени өзүнүн эң байкы таттуу болгон кичинекей бөөктөрү менен чогуу отурган чагы. Самара айым, келиңиз анда өзүңүздүн балдарыңыз тууралуу кыскача бир ой тилегиңизди уксак. Негизинен жашоодогу эң өзүңдүн байлыгың, өзүңдүн ушундай баардык сыйлыктарымдан дагы менин балдарым ошондой үй бүлө баары биринчи орунда турат экен. Балдарымды Уда төрөдүм. Бул биринчи Туңуз, Барсбек аты, кийин Даткайым, кийин Алихан 10 айда, Даткайым болсо 2,5 жашка чыкты августта. Азыр 3кө жакындап атабыз. Буюрса балам болсо февралда 4кө чыгат. Ушундай аралыктары жакын. Анан балдарымды багууда ошол тайнеси жардам берип мага ушундай чоңоюп атабыз. Буюрса жакшы келечекте Кыргызга кызмат кылган жакшы уул кыздардан болушуна мен чын жүрөктөн тилектешмин. Атыңыз ким? Барсбек. Канча жаштасыз? 4. Азаматсыз. Чоңойгондо президент болсун деп, депутат болсун деп тилек кылалы дагы. Кайрадан сөздү микрофонду Самара эжеке сизге узаталы. Байкы эки тезген бир чылбыр деген жакшы бир элибизде кеп бар. Мынакей сиз бир эле чыгармачыл инсан катары эмес, мынакей жалпы башка алып баруучу жаатта же болбосо актриса катары элибизге таанымал, белгилүү болуп келе жатасыз. Негизинен эле мен эмнени айткым келет? Чыгармачылыкка жана үй бүлөгө кандай жетишип атасыз? Анткени мына ушундай бөбөктайларыңызга кандай тарбия берип атасыз? Ушул тууралуу ой бөлүшсөңүз. Негизинен чыгармачыл айымдар үчүн абдан эле кыйын. Бир эле учурда карьера менен иштеп, бир эле учурда үй бүлөдө, мен да үйдө кадимкидей эле кыргыздын айымдары сыяктуу эле үйгө келгенде балдар менен ойнойм. Балдар менен менин апам кандай тарбияласа, балдарды да ошондой тарбиялаганга аракет кылып атам. Албетте абдан түшүктүү иш. Жаш балдардын себеби балдарым Уда. Бир эле өзүм багында жетишпей калам. Анан ошого тайнеси жардам берет. Анан кээде эжелерим ошол ишениктүү колдоо эң башкысычы. Мен эки жакта жүрсөм деле абдан ишенем. Азыр баягы нянкаларга ишениш дагы кыйын. Чындыгында ишене албайсың. Анткени балдарым кичинекей, анан интернетте түрдүү шумдуктарды көрүп эле жүрөгүм чыгат. Себеби болгон жашоодогу байлыгыбыз бул балдар экен да, балдар экен. Ошондуктан колдон келишинче атасы көбүс аракет кылып, ошолордун шарты жакшы болсун, ошолордун тамактары жакшы болсун деп ар бир ата эне баласы үчүн баардыгына даяр болот экен. Биз дагы ошо колдон келишибизче аракет кылып тарбиялап атабыз. Негизинен эле эч кандай өзгөчө окума деле колдонбойм. Кадимкидей эле, себеби азыр булар баары кичинекей. Тайнеси мени кандай тарбияласа, мен да буларга ошондой тарбия бердим. Самара айым, элибизде жакшы бир кеп сөз бар. Алыма сабагынан алыс түшпөйт дейт. Эми буюрса мынакей чыгармачыл инсан катары элибизге белгилүү сөз. Эми буюрса балдарды, кыздарды кайсыл өзгөчө кесиптин ээси кылайын деген ой бар. Же болбосо булар деле өз атасын, апасын тартып чыгармачыл инсандардын катарына кошулабы? Азырынча байкала элек, бирок билбейм кандай болот. Биз репетиция кылып үйдө ырдап калганда үчөө тең тура калып бийлейт, ырдайт. Анан сагын неме Барсбек жанында коюп аккордеон чертем деп бийлей бергенден сагын тагас аккордеон чертет да, ошону көрүп. Анан базардан кичинекей багындай кичинекей аккордеон бар го, гармошка, ошондой алып берип койгом, ошону чертип алып мага чертип берет, мен ырдайм. Өзү дагы Барсбекке, Даткайымга, Алиханга чертип берип ушундай. Эми билбейм, негизинен кызыгуусу аккордеонго кызыгып эме болуп калат. Эми азыр булар эми жашта, чоңойгон сайын мүмкүн кызыгуулары башка нерсеге өзгөрөр, дагы башка нерселер чыгар. Себеби заман жыл өткөн сайын өзгөрүп атат, технология өнүгүп атат. Бирок негизинен кайсы тармакты тандаса дагы, кайсы кесипти тандаса дагы биз атасы экөөбүз колдойбуз деп ойлойм. Себеби адам ошол каалаган, кызыккан жагындагы да адам өзүн көрсөтүп, өзүнүн багындай ийгиликтерин ошол өзү кызыккан сферада жаратат деп ойлойм да.
Рахмат айталы сизге уулдардын урматын, кыздардын кызматын көрүңүз. Ал эми биздин бөбөктайларыбызга чоң рахмат дейли дагы. Ал эми буларды эс алууга узаталы. Биз болсо эжекебиз менен маегибизди уланталы. Анда Самара айым жакшы бир элибизге өзүңүздүн үнүңүз менен жакшы бир ырды арнап өтсөңүз, анткени ушул жерде бир аз маегибизге тыныгуу жасайлы, жакшы бир кыргыздын омоктой болгон оонун угалы сизден. Абдан жакшы болот. Асыбызда буюрса жаңы жыл турат, ошондуктан жаңы жыл жөнүндө бир чыгарма тартуулап кетейин. Жүрөк эргип кагылып, санат жеткиз жаңырык, кирип келет аздан соң жаңы жылым жаңырып, жаңы бакыт агылып, үндү бийик созолу, күлкү менен шат менен жаңы жылды тосолу. Үндү бийик созолу, күлкү менен шат менен жаңы жылды тосолу. Мынакей сөз башында өзүңүз айтып атасыз, 2015 жыл мен үчүн жакшы бир ийгиликтүү, жакшы бир жылдардан болду деп. Буюрса эми алдыдагы пландарыңызда мынакей жылыбыздын соңунда жакшы бир элибизге концерт берейин деп турасыз. Ушул концерт тууралуу жакшы бир өзүңүздүн ойлоруңузду жалпы көрөрмандар менен чогуу бөлүшсөңүз. Абдан жакшы болот. Үстүбүздөгү 28 декабрдан 5 январга чейин жаңы жылдык ыр белек деп концерт берген турам. Учурдан пайдаланып баарыңыздарды концертке чакырып кетем. Бул концертте аркы жылы 19 күн бергенбиз, 19 күндө 21 концерт бергенбиз. Анан бири-бирине окшогон, аябай кызыктуу концерт болгон. Бул жылдагы 9 күн болот. Мен баарыңыздарды чакырам, себеби күндөгү концерт бири-бирине окшогон жакшы концерт болот деп ойлойм. Биз ошого жараша аракет кылып атабыз. Анткени жаңы жыл майрамдардын эң бир ар бир майрам өзгөчө, бирок жаңы жыл өзүнчө бир башкача сыйкырдуу майрам да. Ошондуктан ушундай сонун майрамды чогуу өткөрөлү деп колдон келишинче даярданып атабыз. Бул да мен өзүм ырдайм көбүнчө. Анан Самара театрынын таланттары, өзүмдүн шакирттерим, окуучуларым коштойт. Анан албетте кыргызга белгилүү эстрада жылдыздары келип ушундай ырдашат да. Ошондуктан келгендер арманда калбайт деп ойлоймун. Ошол ар бир кылган эмгегибиз негизинен чыгармачыл инсандар эл үчүн аракет кылабыз, эл үчүн эмгектенебиз, элге жакшы экен деп тилейбиз. Ошол концертимди ийгиликтүү өткөрүп алсам, бул жыл мен үчүн абдан жемиштүү, жакшы бүтүрүп, ошол эле учурда 2016 жылды дагы өзүмдүн концертим менен баштап алсам, бул мен өзүм үчүн, мен багындай чыгармачылыгымда абдан бир жеңиштүү, жакшы жумуштар болот эле. Анан дагы баягы ар бир күндө ар бир инсан өзгөчө ар кандай тосолот деген жакшы бир ойлор бар. Негизинен эле кымбаттуу телекөрөрмандар, Самара эжекебиз ар бир таңды кандай тосолот болду экен? Ар бир таңды кандай тоссоң күн бою ошол энергия сени коштоп жүрөт дейт. Колумдан келишинче кээде жаш балдар бар, эрте турам, кээде канчалык чарчап турсам деле эрте турганга келет. Бирок кээде аябай уйкум келгенде бүт телефондорумду өчүрүп, аябай уктаган күндөрүм деле болот. Себеби адамбыз да, баары бир чарчайбыз кээдечи. Анан эрте менен турганда сөзсүз жакшы ойлор менен адам канчалык жакшы ойлорду ойлоп, андай кеңге кең дүйнө, тарга тар дүйнө деп коет го. Ошондой көөдөнүбүздү, жүрөгүбүздү кенен кылып жакшы ойлорду ойлоп эме кылсак, ошонун баардыгы бизге келет экен да. Ал эми ошондой ичибиз чирип, ирип, багындай болуп кетсе, ошондой адамдарга жамандык кылып, бул нерсе өзүңө эле ден соолугуңа зыян. Анан ошол эле учурда бирөөгө аң кассаң, алга өзүң түшөсүң дегендей, баары бир бирөөнү жаманга кааласаң, өзүңө тиет да. Ошондуктан жакшы ой менен жеке өзүм эрте менен туруп, бүгүн кандай сонун күн, бүгүн мен ушундай иштерди бүтүрөм деп багындай өзүмө психологиялык өзүмдө мындай дем күч берем да. Анан албетте ошол күнү кыйын болобу, жакшы болобу, бирок айдын 15-и караңгы, 15-и жарык дейт. Багындай жакшы болушуна колумдан келишинче аракет кылам. Самара айым биздин маегибиз дагы соңуна чыгып калган учуру. Анда жалпы биздин Жумурай журтубузга, жалпы көрөрмандарга жакшы бир жаңы жылдык каалоо тилегиңизди тыңдайлы. Абдан жакшы болот. Негизинен телевидение кызматкерлери, телевидение өзү ушундай элдин күзгүсү, чыгармачыл инсандарды бизди алтын көпүрө кылып элге көрсөтүп турган сиздер. Ошо ынтымак телевидениясы ата үйгө келип, мени дагы да болсо эл менен жакын кылайын деген ошол сиздердин коллективиңиздерге өзгөчө сизге рахмат. Ал эми жалпы калайык журтка болсо дагы бир жолу жаңы жылыңыздар менен куттуктагым келип турат. Ылайым ушул 2016 жылы токчулуктун, жакшылыктын жылы болсун, дүйнөдө согуш болбосун, ар бир үйдө наристе,
үн угулсун, төрүбүздүн көркү болгон биздин үйүбүздүн ырысы болгон ата энелерибиз аман болсун. Мен сиздерге ар дайым жакшылыктарды каалайм, мен сиздерге таазим кылам, мен сиздерди жакшы көрөм. Ылайым ушундай жакшылыктарда, концерттерде, тойлордо, ушундай жакшылык күндөрдө гана амандашып, дидарлашып сүйлөшкөнгө Кудайым өзү жеткирсин. Самара айым, сизге терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Мына ушундай куттуу үйүңүздө жалаң гана жакшылыктар болсун, жалаң гана той саамалыктар болсун деп тилек кылалы. Жана гана каалаганыбыз ушул үйдө Наристенин үнү жаңырып, жакшылыктар улана берсин. Ал эми сизге өзүңүзгө ден соолук, жаңы жылды жакшы маанайда тосуңуздар, чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Мына ушундай ардактуу телекөрөрмандар, Маданияттын мыкты кызматкери Мыскал Өмүрканова, Таттуу Турсунбаева, Жумабидин Шералиев атындагы сыйлыктардын ээси, көптөгөн лауреаттардын сыйлыктын ээси аталган ырчы айым Самара Каримова маек жасадык. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, албетте Самара Каримованын жалпы эмгектери, өзүнүн алган сыйлыктары, жалпы наамдары мынакей азыр өзүңүздөр көрүп турасыздар. Ар бир Кыргызстандын өлкөбүздөгү массалык маалымат каражаттарынан же болбосо айтор гезит болобу, кандай гана бир саамалык иштер болбосун, жакшы бир мына ушундай майрамдык кечелерди өзүнүн жигердүү эмгеги менен мына ушундай сыйлыктарга, мына ушундай жетишкендиктерге ийгиликте жетишип отурат. Бизден алыстабаңыздар, биз болсо Ош Право теле долбоорунун эксклюзив маегин Маданияттын мыкты кызматкери ырчы айым Самара Каримова менен уламакчыбыз. Анда кутмандуу күнүңүз менен, Самара айым. Саламатсыздарбы, баарыңыздарга кутман күн каалайм. Рахмат айталы, барыңыздардын үйүңүздөргө жалаң гана жакшылыктарды, кут береке, ырыскы каалайлы. Биз Ош Право теле долбоорунун эксклюзив маегин Самара Каримова эжекебиздин үйүнөн түз алып көрсөтүүгө аракет жасоодобуз. Алгач эле чуу дегенде жакшы бир элибиз менен амандашыңыз, андан кеп баштайлы. Учурдан пайдаланып саламдашып кетейин. Саламатсыздарбы, кадырман эл журтубуз. Буюрса 2015 жыл аякталып, 2016 жылга кадам таштап турабыз. Ылайым, ойлойм 2015 жыл баардыгыбыз үчүн жакшы жылдардан болду. Мен үчүн да жакшы жыл болду. 2016 жылы 2015 жетпей калган ой максаттар болсо, ошолор орундалсын, көптөгөн жакшылыктар болсун, элибизде токчулук, аманчылык болсун. Ар дайым амандыкта, жакшылыктарда көрүшөлү. Барыңыздардын эсендигиңиздерди, амандыгыңыздарды тилейли дагы. Аталган эксклюзив маегибиздин алгачкы суроолорун Самара Каримова эжекебизге узаталы. Негизинен эле Самара айым, бардык баягы чыгармачыл инсандарды көргөндө эле ушул көзүбүзгө жарк эткен бир кыргыздын умуктой болгон обондору, жакшы бир жан эриткен ырлары, чыгармалары эсибизге келет экен. Негизинен эле 2015 жылдын соңку бир жаңылыктары сизден угалы дагы, андан биз суроолорго өтсөк. 2015-тин соңку жаңылыктары буюрса эртең ушу жаңы жылдык алган эң бул Суперинфонун аябай катуу эмгек кылганы үчүн ошол 2014 жылдагы алган сыйлыгым бул дипломдор, ошо ар бир телевидениянын жылдын мыкты ырчысы, анан ыраазычылык каттары. Мен бир эле ошол ырчылык жактан эмес, неме жактан дагы кайрымдуулук кылып өзүм ушундай балдар үйүнө, же болбосо карыялар үйүнө барып, акыс концерттеримди берип, колдон келишинче руханий жактан ошондой жан дүйнөсүнө жакшыларды ырдап берип, эми материалдык чоң жардам бере албасам деле ырдап алардын көңүлүн көтөрүп жүрөм. Ошолордун да ыраазычылык каттары бар. Андан башка Жумабидин Шералиев атабыздын республикалык кароо сынагындагы алган сыйлыгым. Андан башка министрдин ардак грамотасын алдым. Маданияттын мыктысы дагы Таттуу Турсунбаеванын сыйлыгын алган. Бул биринчи сыйлыктарымдын бири. Негизинен эле адам эмгек кыла берсе, бул жерде калбайт экен. Мен ошого ынандым. Эгер бирөөгө жамандык кылбай, жаман сүйлөбөй болгону өзүңдүн арыгыңды казып, өзүңдүн жумуштарыңды кылып, жалаң гана алдыга умтулуп, жүрөккө жакшы ойлор менен толтуруп, жаман энергияларды жүрөктөн чыгарсак, бул албетте өзүбүз үчүн дагы, ден соолугубуз үчүн дагы пайдалуу. Жана ошондой эле көптөгөн алдагы пландарга аракет кылып иштегенге өзү Кудайым өбүлгө өйрөткөн. Анда биз кайрадан микрофондо Самара Каримова эжекебизге суналы, анткени өзүнүн эң баягы таттуу болгон кичинекей бөөктөрү менен чогуу отурган чагы. Самара айым, келиңиз анда өзүңүздүн балдарыңыз тууралуу кыскача бир ой тилегиңизди уксак. Негизинен жашоодогу
эң өзүңдүн байлыгың, өзүңдүн ушундай баардык сыйлыктарымдан дагы менин балдарым ошондой үй бүлө баары биринчи орунда турат экен. Балдарымды Уда төрөдүм. Бул биринчи Туңуз, Барсбек аты, кийин Даткайым, кийин Алихан 10 айда, Даткайым болсо 2,5 жашка чыкты августта. Азыр 3кө жакындап атабыз буюрса. Балам болсо февралда. Себеби азыр булар баары кичинекей. Тайнеси мени кандай тарбияласа, мен да буларга ошондой тарбия бердим. Самара айым, элибизде жакшы бир кеп сөз бар. Алыма сабагынан алыс түшпөйт дейт. Эми буюрса мынакей чыгармачыл инсан катары элибизге белгилүү сөз. Эми буюрса балдарды, кыздарды кайсыл өзгөчө кесиптин ээси кылайын деген ой бар же болбосо булар деле өз атасын, апасын тартып чыгармачыл инсандардын катарына кошулабы? Азырынча байкала элек, бирок билбейм кандай болот. Биз репетиция кылып үйдө ырдап калганда үчөө тең тура калып бийлейт, ырдайт. Анан Сагын неме Барсбек жанында коюп аккордеон чертем деп ыйлай бергенден Сагын тагас аккордеон чертет да ошону көрүп. Анан базардан кичинекей багындай кичинекей аккордеон бар го, гармошка, ошондой алып берип койгом, ошону чертип алып мага чертип берет, мен ырдайм. Өзү дагы Барсбекке, Даткайымга, Алиханга чертип берип ушундай. Эми билбейм, негизинен кызыгуусу аккордеонго кызыгып эме болуп калат. Эми азыр булар эми жашта, чоңойгон сайын мүмкүн кызыгуулары башка нерсеге өзгөрөр, дагы башка нерселер чыгар. Себеби заман жыл өткөн сайын өзгөрүп атат, технология өнүгүп атат. Бирок негизинен кайсы тармакты тандаса дагы, кайсы кесипти тандаса дагы биз атасы экөөбүз колдойбуз деп ойлойм. Себеби адам ошол каалаган, кызыккан жагындагы да адам өзүн көрсөтүп, өзүнүн баягындай ийгиликтерин ошол өзү кызыккан сферада жаратат деп ойлойм да. Рахмат айталы сизге, уулдардын урматын, кыздардын кызматын көрүңүз. Ал эми биздин бөбөктайларыбызга чоң рахмат дейли дагы, ал эми буларды эс алууга узаталы. Биз болсо эжекебиз менен маегибизди уланталы. Анда Самара айым, жакшы бир элибизге өзүңүздүн үнүңүз менен жакшы бир ырды арнап өтсөңүз, анткени ушул жерде бир аз маегибизге тыныгуу жасайлы, жакшы бир кыргыздын омоктой оологон оонун угалы сизден. Абдан жакшы болот. Асыбызда буюрса жаңы жыл турат, ошондуктан жаңы жыл жөнүндө бир чыгарма татуулап кетейин. Жүрөк эрип жаңы программада концерт даярдап жатабыз. Бул чыгармада ошо менин жакшы көргөн, менин аткарымдагы жакшы көргөн ырлар ырдалат. Эл журтубуздан жаңы программадагы ырлар бар. Анан өзүм ошол түптөгөн Самара театрынын таланттары, ошо Эличи өнөр деп элибизде абдан таланттуу жаштар абдан көп экен. Өзгөчө ошол кыздарды тандап алгам. Анан ошолорду окутуп, тарбиялап, бир эле мен эмес, башка да сыккан мугалимдер сабак беришет ал жактачы. Ошолор таланттарын көрсөтөт концертте. Андан башка бул жыл өтө катуу эмгектендим окшойт. Бул жыл негизинен эле башталганда эле ушундай ак жолтой болуп, Алихан деген уулду болуп, ушундай жакшылык үй бүлөбүздө толуктоолор болуп башталган. Буюрса уулум дагы ошол 10 айга келип калды. Көптөгөн кароо сынактар, көптөгөн конкурстар, көптөгөн гастролдор. Негизи эле быйыл абдан үгүт иштери менен дагы бүтүндөй Кыргызстанды төлөө кыдырып чыктык. Абдан эле багындай эл менен жакын болуп, ушундай эл менен эле аралашып жүрүп, бул жылым өттү да, Кудайга шүгүр, жаман дебейм. Канча максат кылып, канча ой максаттарды жазган болсом, ошонун баары болбосо деле бир 80% ишке ашты. Дагы эле ошо элибиз үчүн кызмат кылганга даярбыз. Анан жакынкы арадагы сөз Ана Темирканов, Обон Эгенберди Талиповдун Баргым келет апама деген чыгармасын ырдадым. Эми ошого клип тартабыз. Андан башка да көптөгөн жаңы ырлар менен даярданып атам. Кымбаттуу телекөрөрмандар, биз ырчы айым маданияттын мыктысы Самара Каримованын үйүнө кадам таштап кирип келгенде эле куттуу үйүнөн бизди жылуу сөздөр менен күтүп алды. Биз болсо программабызды уланталы. Негизинен мынакей азыңыз өзүңүз айткандай сөзүңүз кур эмес, анткени үйүңүзгө баш багып, ар бир байкы куттуу үйдө өзгөчө мына ушундай алган ар бир сыйлыктарыңыз, ардак грамоталар мынакей үйүңүздүн төрүнө илинип турган учуру. Анда биз ушул тууралуу бир аз баарлассак. Башкы баягындай жылдын мыктылары, мен мыкты ырчы, мыкты чыгармалар болгону. Бул болсо ошол Санжира радиосунун Сагынганда атамды чыгармасы жылдын ырына 4кө чыгат. Ушундай аралыктары жакын. Анан балдарымды багууда ошол Тайнеси жардам берип мага ушундай чоңоюп атабыз. Буюрса жакшы келечекте Кыргызга кызмат кылган жакшы уул кыз адам болушуна мен чын жүрөктөн тилектешмин. Атыңыз ким? Барсбек. Барсбек, канча жаштасыз? 4.
азаматсыз чоңойгондо президент болсун деп, депутат болсун деп тилек кылалы дагы. Кайрадан сөздү, микрофонду Самара эжеке сизге узаталы. Баягы эки тизген бир чылбыр деген жакшы бир эле кеп бар. Мынакей сиз бир эле чыгармачыл инсан катары эмес, мынакей жалпы башка алып баруучу жаатта же болбосо актриса катары элибизге таанымал, белгилүү болуп келе жатасыз. Негизинен эле мен эмнени айткым келет? Чыгармачылыкка жана үй бүлөгө кандай жетишип атасыз? Анткени мына ушундай бөбөктайларыңызга кандай тарбия берип атасыз? Ушул тууралуу ой бөлүшсөңүз. Негизинен чыгармачыл айымдар үчүн абдан эле кыйын. Бир эле учурда карьера менен иштеп, бир эле учурда үй бүлөдө, мен да үйдө кадимкидей эле кыргыздын айымдары сыяктуу эле үйгө келгенде балдар менен ойнойм. Балдар менен менин апам кандай тарбияласа, балдарды да ошондой тарбиялаганга аракет кылып атам. Албетте абдан түшүктүү иш, жаш балдардын, себеби балдарым ууда. Бир эле өзүм багында жетишпей калам. Анан ошого тайнеси жардам берет. Анан кээде эжелерим ошол ишениктүү колдоо, эң башкысычы мен эки жакта жүрсөм деле абдан ишенем. Азыр баягы нянкаларга ишениш дагы кыйын, чындыгында ишене албайсың, анткени балдарым кичинекей, анан интернетте түрдүү шумдуктарды көрүп эле жүрөгүм чыгат. Себеби болгон жашоодогу байлыгыбыз бул балдар экен да, балдар экен. Ошондуктан колдон келишинче атасы көбүс аракет кылып, ошолордун шарты жакшы болсун, ошолордун тамактары жакшы болсун деп ар бир ата эне баласы үчүн баардыгына даяр болот экен. Биз дагы ошо колдон келишибизче аракет кылып тарбиялап атабыз. Негизинен эле эч кандай өзгөчө ыкма деле колдонбойм, кадимкидей эле